өнүккөн мамлекеттерден артта калбай. Быйыл мына Айыл банк жардамы менен лизингке жаңы техникалар алдык. Акыркы ыкма жаңы технология деп койсо болот. Инновационный техника, полностью автоматика, өзүнчө мындай эме да, мозг да, бир эле пульт управлениядан эле баардыгын башкарасын. Эми бул техниканы алган себеби эмне? Биринчиден айтканда ошо дүйнөлүк стандарттарда чыктуу өтү даярдоо, ошондой эле чыгымдарды эң төмөнкү даражага түшүрүү. Буну мен 3 жылдан бери эңсеп алам деп ошо аракет жасап, анан Айыл банктын жардамы менен ошо лизингке алдык. Быйыл биз Айыл банк жардамы менен биз 10 даана техника алдык лизингке. Техниканы алганы бизге абдан жеңилдеп калдык. Эмне үчүн дегенде ошол эле экскаваторду айылдын жумуштарын кылганда 22 миңден 30 миңге чейин төлөчүбүз. Ошол эле бак даракты тиккенде чоң техникалар абдан керек болчу. Мусоровоздор жардам берип атат, абдан 6 айылдын мусорун чыгарып, мына 2 самосвал алганбыз, алда көп жумуштарды кылып атат. Айылдын ичиндеги жолдордун баарын оңдоп түзөп атабыз. Лизинг тармагында Айыл банк 2011 жылдан бери лидирующий позицияда келатабыз. Эң биринчилерден болуп мамлекеттик программалар ишке ашып атат. Жеңилдетилген проценттер болгон үчүн фермерлердин ошол техникалык базасын жогорулатууда Айыл банктын ролу аябай чоң десем жаңылышпайм да. Андан тышкары өзүбүздүн программалар менен спецтехникаларды дагы лизингге беребиз 5 жылга чейинки мөөнөттө. Былтыр мисалы үчүн 450дөн ашык спецтехниканы бердик, а быйылкы жылы уже 8 айдын ичинде 750дөн ашык спецтехниканы тараттык да.